Диндердин өнүгүү тарыхы сабагы быйыл 9 класстын окуучуларына бериле баштады. Ал эми кийинки жылдан баштап 7-8 класстын окуучулары да окуй башташат. Бишкектеги номер 24 мектеп гимназиянын тарых мугалими Гүлзат Туралиеванын классында ар кайсы конфессиянын өкүлдөрү окушат. Бул сабак мектепке биринчи жолу кирип жаткандыктан мугалимдер аны окутканда тигил же бул динге үндөгөндөн сак, этият болушу керек. Анткени дин ким болбосун сезимтал маселе. Сөзсүз түрдө биз биринчи кезекте только маалымат беребиз. Мен маалымат гана берем. Бөлөк эч кандай мен көз карашымды айта албайм, айтпайм. Аны айтканга да мен укугум жок. Бул сабакты жогорку теологиялык билими бар, педагогикалык даярдыктан өткөн адистер же тарых мугалимдери окута алат. Ошондой эле мугалим педагогикалык, психологиялык кесипкөйлүк курстан өтүүсү кажет. Бир жылдын ичинде окуучуларга ислам, христианство жана буддизм сыяктуу дүйнөлүк диндер тууралуу маалымат берилет. Предметтин 7-8 9 класстар үчүн билим берүү стандарты атайын диндердин өнүгүү тарыхы предмет боюнча стандарт иштелип чыкты. Иштелип чыгып, ушу Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңеши тарабынан жактырылды. Андан сырткары ушул окуу программасына да киргизилди. Предметтик стандартка ылайык ушул окуучулардын билимин баалоодо, жетишкендиктерин мындайча айтканда баалоодо диагноздук жана формативдик баалоо ыкмалары гана колдонулат. Мындайча айтканда баягы баа коюлбайт да, мындай журналга конкреттүү баа коюлбайт. Эксперт Жолдош Турдубаев жаш балдарга дин тууралуу түшүнүк жана анын маданият, илим менен өз ара мамилеси кандай болуш керектигин мектептен баштап түшүндүрүү туура деп эсептейт. Эксперт президент Садыр Жапаров жарлыгында динге тартуу эмес, дин менен тааныштыруу, айрыкча ислам дининин Ханафи мазхабына, башкача айтканда укуктук мектебине көңүл буруу көрсөтүлгөнүн эскертти. Ошол эле учурда Турдубаев бул предмет жаңыдан кирип жаткандыктан кемчиликтери да жок эмес дейт. Бул сабакта эч кандай үгүт да болбош керек. Анан дин жөнүндө тескери көз карашты да таңуулаган мындай идеологиялык саясат болбош керек. Мындай нейтралдуу, калыс көз карашта илимий негизде дин жөнүндө маалымат бериш керек. Ошол ар нерсенин чеги болот, аша чаппаш керек. Анан ким динди тутат, ким кандай тутат, кааласа тутпай эле коебу, ал жагы адамдын өзүнүн эркиндиги, бул конституцияда жазылган, эл аралык укук ченемдеринде да бар. Турдубаев биринчи куймак бөлөктүү деп, окутуу материалдар кийин да иштелип, мындай кемчиликтер жоюлат дейт. Мындан сырткары эксперт диндердин өнүгүү тарыхы предметине бир гана дүйнөлүк диндер менен чектелбестен, кыргыз коомуна тиешеси бар диндер тууралуу маалымат берүү керек деп эсептейт.